Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулга кетер алдында мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоп беришкен. Аталган мыйзам долбоору ипотекалык насыя алууда жана аны төлөөдө карапайым калкка жеңилдик берүү максатында иштелип чыккан болчу. Ильяс Турдубай уулу мындан 3 жыл мурда мамлекеттик ипотека алып үйлүү жайлуу болгон. Айтымында баштапкы төлөм 10-20-30% түзүп, канчалык көп төксө пайыздык ченем кыскартылары айтылгандыктан 1.300.000 сомдун 390 миңин төккөн. Белгилөөсүнө мындай сумманы табыш оңой болгон жок. Ошондуктан баштапкы төлөмдү жокко чыгаруу көпчүлүк үчүн турак жайлуу болууга мүмкүнчүлүк түзүп бере алат. Биз убагында алганыбызда 10-20-30 пайыздар коюлганда, ошол мезгилде эми 20%-30% төлөгөнүң менен кийин төлөмдөрү бир аз болсо да кыскарат. Бирок кезеги келгенде ошол мезгилде ошол 10% акчасын дагы таппай калган ошол мамлекеттик кызматкер болгондо, ошонун кезеги келип калса дагы ошол мамлекеттик ипотекалык үйдөн кур калган биздин ошол адамдарда болгон. Ошондо ойлойм, бүгүнкү күндө ошол пайыздын алып койгону бул көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер үчүн бир жакшы иш-чара болду. Эгерде эми ошо баягы пайызын төлөбөй деле үй алганга көпчүлүгү шашат деп ойлойм. Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө мыйзамдан баштапкы төлөм 10% деген сөздү алып салуу жана ипотекалык насыя төлөм мөөнөтү 5 жылдан кем эмес деген сөздү 15 жылдан кем эмес деген сөзгө алмаштыруу сунушталган. Кана ошондой кылып үй жоктор үй алып алса жакшы болот эле. Мен кошулам силердин эмеңерге. Аябай жакшы болуптур. Пайызды төлөй албай эле канча адам үй ала албай жүрөт. Иштебегендерге де берилсе ошол жагы жакпай жатат. Себеби менде иштебейт да балдар уже балдар билесиңер эми Россия деп калганбыз. Россия аны ошондуктан мен балам деле өзү окууну бүткөн, бирок иштебейт, ошо Россияда жүрөт. Эгер ипотека үй алган болгонуңузда жакшы экен, аябай жакшы экен. Чындыгында мамлекеттик мекемелерде айлык акынын аз экендиги маалым. Көпчүлүк кызматкерлер үчүн ал негизги булак. Анткени ишин таштап коюп, башка тармактарда алектенүү мүмкүнчүлүгү жок. Бул жагынан алып караганда да баштапкы төлөмдүн жокко чыгышы көпчүлүктү кубантат. Ишке ашса жакшы болмок. Эми көп нерсе бардык мыйзамдарды кабыл ала беребиз, иштешинде да бардык маңызы. Аны эгерде кабыл алып коюп иштебеген болсо, жанагындай айлык менен отурган болсо, анда ишке ашышы кыйын. Эгерде ошол чындыгында эле бир оңолуу азыр эми мына жаңыланып атканда бир оң жоңулуна түшүп кетсе, ажап эмес. Мыйзам долбоору президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн. Эске салсак, Кыргызстанда өкмөт 2026 жылга чейин 7500дөн кем эмес үй бүлөнүн турак жай менен камсыздоо, жалпы аянты 150 000 чарчы метрден кем эмес турак жай сатып алууну жана курууну каржылоо каралууда. Гүлжина Мөндөөбө, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.